Күн тәртибинде кийинки маселе Кыргыз Республикасынын мамлекеттик символдору жөнүндө. Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору экинчи окууга кароого сунушталып атат. Демилгечи Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттары Шакиев, Примов. Урматтуу депутаттар, экинчи окууга Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттары Малиев Арсланбек Касымбековичтен, Примов Улан Бердибаевичтен түзөтүүлөр келип түшкөн. Аларды комитеттин корутундусунун долбооруна отургузулду. Урматтуу депутаттар, Кыдыкбаев Жаныбек Султанович мыйзам долбоорунун референдумга чыгаруу же элдик курултайдын кароосуна киргизүү үчүн анын кароосун токтотуп туруу жөнүндө сунуш келип түшкөн. Ал комитет тарабынан эске алынды. Малиевдин бир түзөтүүсү түшкөн. Ал мыйзам долбоорунун концепциясынын сыртка чыккандыгына байланыштуу четке кагууга сунуштап атабыз. Примов Улан Бердибаевичтин 3 түзөтүү бардын түзөтүү келип түшкөн. Алардын барды кабыл алынды. Алар министрлер кабинетинин корутуусуна ылайык келтирүү боюнча сунуштар. Урматтуу депутаттар, ал эми комитеттин корутундусунун долбоорун таратылгандан кийин депутаттар Исаева Жамиля Кубанычбековнадан жана Самый Кожо Мирландын түзөтүүлөрү келип түштү. Алар таратылды жана алар дагы талкууга коюп четке кагууну сунуштап атабыз. Анткени биринчи окууда мыйзам долбоорунун концепциясы 66 добуш менен кабыл алынган, урматтуу депутаттар. Адан сырткары регламент боюнча бул маселелерди киргизүүгө жол бербейт экен. Урматтуу депутаттар, суроо жоопторго өтсөк болот. Жамиля Кубанычбековна, сөз сизде. Менин сунушум боюнча эмне үчүн киргизсе болбойт? Ошону жок. Эмне себептен? Жамиля Кубанычбековна, сиздер берген түзөтүүлөр биринчи окуудан кийин келип түшкөн үчүн, концепциясын уже кабыл алгандан кийин келип түшкөн үчүн бул регламент боюнча бул маселени биз киргизе албайт экенбиз. Түзөтүүнүн баары экинчи окууга жазуу түрүндө берилет да. Экинчи окууга берилбедимби? Жазуу түрүндө бердим. Комитеттин күн тартиби бардык материалдары 4-күнү күнү таратылган. 4-күнү күнү иш күн болчу, 5-күнү, 6-күнү күнү курултай өттү. Мен кече бердим ошон үчүн. Курултайдан тышкары меники башка иш чараларым бар болчу. Ошондуктан мен кече бердим. Урматтуу депутаттар, бул маселе боюнча тең содокладчик болуп Улан Бердибаевич. Улан Бердибаевич, ушул мыйзамдын муну азыр сунуштарды эме кылалы, кимдерин сурайлы? Бердибаевич, Улан Бердибаевич, макулбу, макул эмеспи ошолор? Ошо мен ошого сөз берип атам. Улан Бердибаевичте сөз. Рахмат, Чолпон Алыевна, урматтуу депутаттар. Аталган мыйзам долбоору боюнча өзүңүздөр билесиздер, талкуудагы болду, коомдук талкуу, кечээ күнү курултайда дагы аталган маселе боюнча талкуулар болду. Урматтуу депутаттар, биз жогоруда регламентке ылайык биринчи окуу кабыл алынгандан кийин тиешелүү депутаттардын жазуу түрүндө сунуштарын эске алып, ошону комитетке сунуштаганбыз. Ал эми Жамиля Кубанычбековнанын сунушун биз кечээ күнү алдык. Демек, ал жерде процедура бузулган жана регламентке ылайык келбейт. Себеби дегенде биз бардыгын бекитип, уже комитет менен иштегенден кийин кеч калуу менен келди аталган сунуш. Ошон үчүн аталган маселени четке кагууну сунуштап бериңиздерди мен суранам. Рахмат. Самый Кожо Мирланда сөз. Анан Дастан Далабаевич, сизге берем. Рахмат, урматтуу төрайым, Чолпон Алыевна. Биздин берген сунушубузду регламентке туура келбейт деп четке какканыңар бул мыйзамсыз, туура эмес. Биринчи окууда талкуу болгон концепциясы жактырылгандан кийин бардык мыйзамдар экинчи окууда мына бүгүн неге отурабыз анда? Бүгүн ошону талкуулайлы, келип түшкөн кагаз жүзүндө келип түшкөн сунуштун баары бүгүн талкууланат да негизи. Бул күлкү келерлик нерсе, туугандар. Андай болбойт. Каяктан чыгарып алдыңар бул нерсени? Жамиля айымдын дагы сунушу, менин да сунушум экөө четке кагылып калыптыр. Бул болбойт да мындай. Айткылачы жана мына ушул жерде отурасыңар баарыңар. Кантип экинчи окууда
бүт бары талкуулайлы деп отурабыз да. Биз экинчи окууда келип эле бармак басты көз кысты менен өткөрүп кетели деген нерсе эмес бул. Талкуу бул. Бүгүн комитет, бүгүн ошол берилген сунуштарды талкуулаш керек. Мынакей, мен сиздерге кече 2 барактан турган сунуш жөнөткөм. Бул бүгүн каралышы керек. Урматтуу депутаттар, бүт бардык маселени комитетте добуш берүү менен чечебиз. Мен сиздерге бардыңыздарга сөз берип атам, сүйлөгүлө, айткыла деп атам. Ушул жерде бардык маселелерди чечип алайлы деп атам. Бул эми комитеттин көз карашы. Эгер добуш менен азыр башка сунуштар болсо, добуш менен чечебиз. Дастан Далабаев, сөз сизде. Мен айтып коеюн. Чолпон алайын. Үнбек жазып берем сизге. Дастан Далабаев сүйлөп алсын. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар, чоң рахмат, Чолпон Алыевна. Улан Бердибаевич, сиз кандай карайсыз? Мисалы, ошол мыйзам 4 мартта күчүнө кирсе, 4 мартта как раз мамлекеттик туусунун күнү, туурабы? 3-чү? Же 4 мартпы? Видите, даже забыли мы, оказывается, день государственного флага. Урматтуу Дастан Далбаевич, биз мыйзамга сунуштоо киргизип атабыз. Ал жерде мыйзамдын долбоорунун экинчи беренесинде 7 күндөн кийин деген сөздөр алынып салынып, кол койгон күндөн баштап деп биз сунуштап жатабыз. Кол койгон күндөн баштап? Да. Вы так делаете, да? А колду койгондон кийин сразу ошол эле күндө алмашылабы желекпи? Же кандай болот ушунда? Эми президент кол койгон күндөн баштап күчүнө кирет албетте. А посольстволор кантип? Мисалы, Анын мыйзам астында, күчүнө, коёрдун жок, астында мыйзам күчүнө кирсе, мыйзам күчүнө кирерден мурун албетте даярдык иштери жүрөт да, Дастан Далбаевич. уже демек уже даярдык иштер болуп аткан турабы, Даярдык иштер болот, эгерде кабыл алсак. Ну уже болуп атат турабы? Эми Ошондо ал болуп атабы, болбой атабы, мен эми аткаруу бийлиги үчүн жооп бере албайм, Дастан Далбаевич. Кабмин мына заключениен берди да, бул жерде тура эмес, мындай чийдирди деп ушундай. Анан азыр ондогондон кийин вообще кандай өзү желек кандай болот? Ошону көрсөтсөңүз жакшы болот эле. Ну, мага эмес эми, бирок депутаттарга да. Элге. Нет, там правительство дало замечание, что тут не соответствует, там не соответствует, Биз алардын бардыгын эске алып, Дастан Далбаевич, ошону макул болуп өзүбүздүн мыйзам долбоорубузга камтыдык. Анан кандай карайсыз, бир сунушту киргизсек, жаңы желек кимге жакпаса айыппул салынат деп ушуну көрсөтсөк кандай дейсиз? Ал эми сиздин укугуңуз, мен ал мыйзам долбоорду андай мыйзам долбоорду демилгелеген жокмун, азыр сизден угуп атам. Ну хорошо, мое мнение, я думаю, что в парламенте, наверное, президента 99% должны поддержать. Ну, только Бекешев может быть против, он ни тот, ни другой ваш флаг не видел. Вот, поэтому я думаю, что я все равно буду голосовать против этого законопроекта. Рахмат. Рахмат. Азыр. Катар менен берейин. Макул болсоңуздар. Нурбек Өмүрбекович, сөз сизде. Мен Чолпон алайын да, мен айтып коеюн дегем. Биз жогорку кеңештен карагандан кийин 10 күндүн ичинде сунуш бериш керек. Ошол 10 күн, ошону айтып коесузбу, канча күн болду ошол? Азыр биздин депутаттар айтып атпайбы, мыйзамсыз болуп атат. Негизи 10 күн ичинде булар сунуштарын бериш керек болчу. Уже 10 күн өтүп кеттиби, уже сунуштарын уже жазуу жүзүндө бериш керек да буларчы. Туура айтып атасыз. Ошо канча күн өтүп кетти ошол боюнча? Баары мыйзам бузулган жок, регламенттин негизинде эле иш алып барылып атат да, мен ошону айтып коеюн деп. Жок, эч кандай бул жерде регламент бузулган жок. Биз туу маселеси аябай элдин ичинде резонанстуу болгон үчүн биз регламенттин ар бир эмесине чейин, буквасына чейин карап, ошол регламент бузулбасын деп 10 күндө биз неметтик, өткөрдүк, күттүк бардыгын. Келген депутаттардын келип түшкөн сунуштардын бардыгын эске алууга аракет кылдык. Бирок бул жерде авторлор дагы отурат да. Ошон үчүн маселелериңер болсо, кандайдыр бир түшүнбөгөн нерселер болсо, авторлорго берсеңиздер болот, демилгечилерге. Жамиля Кубанычбековна да сөз. Мынакей могу желекте меники туунун ортосундагы күндүн нурлары
алтын түстөгү тегерек күн алкагынан ажырабаган болсун деп эле сунуш болчу. Азыр болсо демилгечи Улан Бердибаев, сиз айтып атасыз го, нурлар анан кийин кыргыз элинин 40 уурусун камтыйт деп ушу нурлар. Анан кийин азыр болсо ошо нурлар бош болуп турбайбы? Бош болуп турат. А менин сунушум ошо нурлар болсо бош болбой, бекем баары бекитилсин деген эле сунуш болчу. Ооба, баары бекем. Азыр болсо мына ыргыйын деп эле турат да. На воздухе висят. Биз антип ойлобойбуз, урматтуу Жамиля Кубанычбековна. Концепциясында дагы аталган мыйзам долбоору, аталган схеманы урматтуу коллегаларыбыз колдоп беришкен. Чолпон Алиевна, вы не ответили, когда прошли это рабочие 10 дней? 10 күн биринчи Дату окуудан скажите, кабыл алгандан дату. кийин 13 декабрда акыркы срогу бүткөн. 13 декабрда. Бүгүн болсо 19 декабрь. Урматтуу депутаттар, биз 10 күндү срокту туура кармадык. Эч кандай бул жерде регламент бузулган жок. Мен да Ошон сизге үчүн айтып атам, ошо 13-дөн кийин мероприятиялар өттү. Мен бош болгон эмесмин, өзүм да иш чараларым болду. Ошондуктан мен кече бердим. Комитет кабыл алган сунушумду кече. Комитет кабыл алган, бирок сиз билесиз да, 10 күндүн ичинде бул маселелер болсо, ошол 10 күндүн ичинде берилиш керек. 13 декабрга чейин берилиш керек. Урматтуу депутаттар, эми бул регламентти мен өзүм жазып алган эмесмин. Бул регламентти өзүңөр добуш берип чечкенсиңер, ошон үчүн регламенттин бир тамгасынан дагы мен сыртка чыга албайм. Чолпон Алиевна, Тура сунушумду добушка коюп бербейсизби? Добушка коюп бериңиз, добуш менен чечели. Эгер ошондой сунуш болуп атса, Жамиля Кубанычбековнанын сунушун отдельно коебуз деп макул болсоңуздар, мен отдельно коюп берем. Чолпон Алиевна, биринчи биз андай эмес, биринчи комитеттин чечимин добушка коебуз. Эгер комитет өтүп кетсе, бүт ал добуштар кабыл алынбайт. Рахмат, Нурбек Өмүрбекович, ошондой кылабыз. Дагы барбы суроолор? Арсланбек Касымкуловичте сөз. Рахмат. Чолпон Алиевна, мен сунуштарын бердим эле комитетке. Ошол сунуштардын акыбалын айтып берсеңер, эмне болду ошо? Сиз берген сунуштардын бир түзөтүү келип түшкөн. Ал мыйзам долбоорунун концепциясынан сыртка чыкканына байланыштуу четке кагууга сунуштап атабыз. Себеп мындай да концепцияда жана силерден эксперт мага келген, биз чогуу сүйлөшкөнбүз. Анан бир алар болсо негизи мындай да эмеге тыйнакка келдик да. Желек өзгөрүп атабы же жокпу? Желек өзгөрүп атабы же жокпу? Желек өзгөргөн жок, Асламбек Касымакович өзүңүз Андан мурдагыдай эле калтырып койгула өзгөргөнсө. толуктоо өзгөртүп, Анда калтырып жакшыртуу боюнча болот. Жок. Дагы бир суроо. Желек өзгөрүп атабы же жокпу? Дагы бир жолу айтамын, Арсланбек Касымакович, желек өзгөрүп аткан жок, желекти жакшыртууга багытталган иш-чара. Жок, бул эми бул Желекти өзгөртүш үчүн анда өзгөрүп атса калтырып жок, желекти өзгөртүш үчүн анда биз түсүн дагы сиз айтканда өзгөртүшүбүз керек. Бул жерде жок, мен айтканым желек өзү өзгөрүп атат. Өзгөрбөсө анда карабайлык бул маселени повестканы алып таштаган. Азыр өзүнүн түпкү маанисин желек бүгүнкү күнү жоготкон жок. Толуктоо өзгөртүү ана жүрүп атат, жакшыртуу. Биз айтып атабыз, желек өзгөрүп атабы же жокпу? Өзгөрүп атат. Мына көрүп турасыздар, өзлөрү сунушту берип атат өзгөртүш үчүнчү. Ошон үчүн желек өзгөргөндөн кийин мен сунуштарды бердим. 2 сунуш менин сунуштарым. Чам карактар туура эмес бу жерде тартылган. Эскисинде да, жаңысында да силер бергенге да. Экинчи маселе, Манастын туусу келсин деп атам, көк асабасы. Өткөндө мен да суроо бердим эле, асаба эмне, туу эмне? Туура эмес жооп берди Шакиев эмеден сессиядан. Бирок асаба деген бул желек, туу деген бул ошол эмеси кармагычы. Балким желек менен кошо. Түшүнүктүү? Ошон үчүн мен ойлойм, бул маселени азыр шашпай талкуулайлык. Мен дагы ошол экспертим бар, менин ордума экспертим сүйлөп айтып койсун ошол маселе боюнча. Мен эксперт эмес, кыргыз эксперти. Кыргыз окумуштуусу. Нурбеков Эркинге ошо мен калган убактысын ошол сүйлөп койсун. Урматтуу депутаттар, сөз берип коелу. Атайын келишиптир. Сүйлөңүз.
Çaka çıkız. Чыңыз келиңиz. Эксперт, Эксперт. Арсланбек Касымакунович алып келген эксперт. Өзүңүздү тааныштырып анан сүйлөңүз. Мен Нурбек Эркинбек, архитектормун, азыр пенсионер. Гостройдо архитектура боюнча эксперт болуп иштегем. Министерство культурада Конучалованын убагында эксперт болуп иштегем. Художественный экспертный комиссиянын мүчөсү болчумун. Москвадан бүтүп, ошол жерде геральдика курсун бүткөм илгери. Азыр мен бир сенсацион бир информация берейин деп атам. Шуну эске алып койсоңуздар деп суранам. Бул өзү даже судебный аудан орой ката. Бул жанагы жалбырак, өң деп атабыз, анын бардыгы оспаримый мындай эме. А мыногул мен азыр айта турган бул неоспоримый эме. Аны даже авторлардын бири менен сүйлөшкөм, ал кабыл алган. Мынакей, мына азыр биздин түндүк. Мына онда болуп калган. Атайын макет жасадым. Мактак Сакал, сизге азыр сөз берип атабыз. Мындай 5 мүнөттүн ичинде баардык сөздөрүңүздү айтып бүткөнгө аракет кылыңыз. Кыскачараак. Анан азыр мындай болуп калган. Азыр түшүндүрөм. Түндүк бизде мындай. Туурабы? Айырмасы. Почему? Потому что мына бизде геометрия деген илим бар. Ал өзү математика окшогон так илим. Аны ары бери чоюп, живописте кылып ойно берген болбойт. Мына түндүк мынагындай геометрия боюнча. Туурабы? Шундай 9-класс ушундай окуганбыз. Азыр болсо түндүк мынагындай тартылган. Төгөрөккө ушундай тартылган. Жантайыңкы перспектива деп, аны талай уктук. Бирок бул туура эмес. Ал мына перспективада түндүк ногу төгөрөккө түшпөйт. Ал мынагындай болуп көрүнөт. Ооба, мынагындай болуп көрүнөт. Шундай болуп көрүнүш керек. Бирок бул жарашпайт, бул болбойт. Тууга тик караш керек. Мындай. Ошон үчүн мен мынагу макеттерди жасадым дагы. Получилось вот так. Это фото. Бул обман эмес. Көрдүңүзбү? Түндүк төгөрөккө түшпөй атат. Бул өзү геометрически чоң ката. Бул дүйнө жүзүнүн баары бизди шылдың кылат. Ниграма, сабасыз деп. Вот. Ошон үчүн мына мен мынагу атайын эксперимент жасадым. Мынакей мынагу чүпүрөктөн мынагунун баары. Багы кадимки магазинден сатып алдым. Анын баарын вырезать еттим да мына мен өзүм тарткан жокмун муну. Бул жанагы жалбырактар деп атабыз, Бул өзү ал өзүнчө башка маселе. Анан мынагуну мындай жантайыңкы кылып көрүнүп атат мынагу жерде, түндүктө. Жантайыңкы көрүнүп анан мынагуну минтип караганда, проектировать эткенде түшпөй атат. Вот, аны элементарно мынагындай болуп атат. Бул чоң ошибка. Буну моюнга алыш керек. Жачыбеков бек болсун досум, баягында больницада жатканда мен барып написать анан кийин сурасам, да деп ошондо моюнуна алды. Мына жанында отурат. Салам, бек болсун. Анан ушуну эске алып койсоңор. Бул түндүктү мындай үстүнөн караганда, мынагу жерде үстүнөн карап атат да. Колжоё коңкоюп деп гезитте жүрөт, жазылган. Причем аны Кунай Шеримкулов, Медеткан баласы. Медет Шеримкуловдун баласы Кунай Шеримкулов айткан. Консоо көрүнөт деп башында эле. Атасы бекитип атса, баласы критика кылып чыккан. Түндүк мындай көрүнүш керек. Үстүнөн караганда мындай тике.
алдынан қарағанда Марбай жиып айтқандай көк көрінеді, аба көрінеді, мындай көрінеді. Почему мындай түс емес, мындай геометрический емес, мындай? Потому что бұл проекция. А бұл аудан сухо, жестко. А бұл болса, поскольку мындай выпуклый, ал мындай формообразный, много точка, мындай қарағанда бұл точка чоңырақ көрінеді, бұл кичирек көрінеді. Бияқтан қарағанда бұл точка чоңырақ көрінеді, бұл кичирек көрінеді. Закон ошондай. Жақынқы точка дайыма чоңырақ көрінеді, та алысқы точка кичирек көрінеді. Ошон үшін мынауға айтып атқаным ушул. Бұл эме қандай тартат, ал авторлардың немесі. Мен просто ушуну айтып коеюн дедим эле. Бұл өзі азыркы элдин баары чуулдап аткан эменин бардыгын бир паста тынчытса болот ушул маселе менен. Түшүндүрүш керек только. Бұл өзі закон, бұл закон, геометрический законду ешким эмете албайт, мындай буза албайт. Бұл өзі космоско геометриясыз уча албайбыз, математика геометриясыз. Аны кичине көз жумду кылбаш керек. Шылдың болобуз. Бұл жалбырақ, жанагы өң дегендердин бардыгы это орысша айтканда чепуха. По сравнению с этим. Бирок аларда дагы маселе жатат. Бирок убакыт бербей атпайсыңар. Алар жөнүндө айтсам, ал жерде да маселе бар эле. Ушуну эске алып койсоңор, мынагы түндүк боюнча. Бул абдан одоно, чоң маселе. Вот. Рахмат. Бүттүңүз да, сөзүңүздө? Бүттүм мен бул түндүк боюнча. Вообще менде мынагы жана кыр куруу боюнча дагы жакшы немелер бар эле. Мен өзүм специалистмин бул боюнча. Анан айтсам болот эле, бирок убакыт бербей атпайсыңар. Сизге чоң рахмат, отура берсеңиз болот. Кийинки сөз Самый Кожо Мирлан дагы сурап атат, сөз берип коелу. Анан корутундуга өтөбүз, урматтуу депутаттар. Рахмат, урматтуу Чолпон Алиевна. Эгер мүмкүн болсо, мен борборлук трибунага чыгып бере турган суроолорумду берейинчи. Рахмат. Келиңиз. Себеби авторларды бетме-бет көрө албай калат экенбиз да, бетме-бет көрө албай калат экен. Рахмат, урматтуу катышуучулар, урматтуу Кыргыз мамлекетинин эгемендүүлүгүн алгандагы эң негизги мамлекеттин атрибуту болгон кыргыз туусунун авторлору. Амансыздарбы? Мен сиздерге бере турган суроолорумду ушул жерден бергим келип атат, анткени бетме-бет сүйлөшкөнүбүз жакшы, артты карабай. Туунун мынакей 92-жылы 3 мартта кабыл алынган да, туурабы? Ошондогу негизги түп нускасы каякта? Түп нускасын баарын жогорку кеңеште калганбы, эмеде кабыл алганда. Бүт. Андан 2 жыл ресурс өрттөнүп жок болсо керек. Өрттөнүп? Өрттөнгөнүн көрдүңөрбү? Жөн анда бир же турса билбейбиз, ошого бергенбиз да ошон. Неге билбейсиңер? Силер автор болсоңор. Сиз автор болсоңуз, өзүңүздүн бул бир арабанын дөңгөлөгүн жазап коюп ошонун авторлугун алган жоксуңар да. Силер бүтүндөй бир мамлекеттин туусунун автору болуп туруп, ошонун түп нускасын билбейм деп отуруш бул кандай? Эми биз деген бул жөнүндө жогорку кеңешке алар кабыл алды, бизди кириштирген жок андан кийин. Биз канча жолу кайрылдык, эч кандай Микрофон жакыныраак кармап алсаңыз. Биз канчалык кайрылсак да эч кандай жооп болгон жок. Кийин музейден дагы сурашканда биз таппадык. Алар дагы өтпөй тапкан жокпуз деди. Кайда жоголгондорун билбейбиз. Биздин мамлекетте ушундай. Конституция боюнча маселе чыкса, Конституция боюнча маселе чыкса, конституциябыз жоголуп кетет. Туу боюнча маселе чыкса, туубуз өрттөлүп кетет. Ушундай бизде көнүп калганбыз. Буга деле мейли. Эми экинчи нерсе. Сиздер өз колуңуздар менен көз майыңарды кетирип, баягынтен бери бул нерсенин баары ачыкталып калды. Мынакей урматтуу агайларыбыз, Бекбосын агайыбыз отурат, Жусуп агайыбыз отурат. Интервьюларыңарда ар кимиңер ар башка интервью берип атасыңар. Мынакей Бекбосын агайыбыз айтып атат, туу жанагындай болушуна мен каршымын деп каршы пикирин билдирип атат да. Мен ушул жерден бир нерсени айткым келип атат. 7 миллион элди Кыргызстандыкты дүрбөлөңгө салбай,
азыр авторлардын тирүүсүнөн үчөө отурасыңар, үчөө. Мына азырда бирөөсү жок экен, экөөңөр отурасыңар. Тирүүлөрдөн үчөө бар, туурабы? Ушул үчөөңөр эле чече турган маселе. Үчөөңөр каршыбыз айланайын. Биздин туубуз ушул бойдон эле калсын. Өзгөртүүсүз эле турсун. Түндүгүбүз деле ошол. Желегибиз деле, байрагыбыз деле, асабабыз деле ушул бойдон калсын десе, эч ким сиздерге, эч ким, бир дагы адам сиздерге каршы пикир кылып зордомок эмес. Эми мен айтып берейин. Мына бул жерде бизде талаш болуп аткан нерсе. Могул символика деп аталат, туугандар. Бул реализм эмес. Бул символика. Туу. Мына бул жерде турган 3 чамгарак жакпай атат, Эмне үчүн 3 чамгарак жакпай атат сизге, урматтуу автор? Жусуп агай, айтыңызчы. Эмне үчүн 3 чамгарак жакпай атат сизге? Мен үчөө жакпай атат деген жокмун. Себеби үчөө, төртөө экөө айме деле жок го. Мисалы азыр түндүктүн баардыгы экөө кылып койсо деле боло төрттөн береби? болуп калып атат азыр. Экөө кылып койсо деле боло береби? Эми экөө бири себеби мындай да, үчөө, төртөө болгондо түндүк чоңойгон сайын төртөө болот чамгарагы. А түндүк кичирейген сайын үчөө болот. Мындай кылыңыздарчы, башында ушуну үчөөнү кабыл алып атканда эмне болгон сөздөр болду эле? Сиздердин мурдагы унутуп калбасаңыздар, эски интервьюңуздарда өз оозуңуздар менен айткан сөзүңүздөр турат. Эмне үчүн 3 чамгарак? Биз деген башында 3'тү тандап алдык. Бунун өзүнүн немелери бар. Ар бир символдун өзүнүн түшүнүктөрү бар. Туура. Мынакей кечээ карап отуруп, ошол 17-жылдагы чыккан Кыргыз туусундагы Сабыровдун автордун бири Раматов, ошонун статьясын окуп чыктым. Азыр кичине кыскартып көчүрүп алдым эле. Окусам эме болсо да. Бул жерде ар бир сызыгы өзүнүн маанилери бар. Туура. Мисалы үчүн деген мен 4'тү жасаганда деле каршы болгом. Ай бул болбойт. Бул деген классикалык эмесин тандап алышыбыз керек. Бул Кыргыздын бозүйү эң негизгиси 3'төн гана болгон. Классикалык. Ал хандын бозүйү, байдын бозүйү деп бөлбөш керек. Негизин алыш керек да, чынбы? Ошон үчүн 3 бойдон калыш керек деп эле ойлоп келаткам мен. Эми билбейм кандай болорун. Сиз аябай туура айтып атасыз, Бекбосун агай. Мына эми мен дагы бир суроо берейинчи. Ушул жерде мүмкүн депутаттарга деле, ушул жерде катышуучуларга деле. Жамандыкка өлгөнгө тигилет деп боз үй жазалабы кыргыз, жазады беле? Жооп бериңизчи, урматтуу автор. Эми Өлгөнгө тигилет, ушуну атайын өлгөнгө тиккенди 3 чамгарактуу кылалы деп, ушу өлгөн үчүн, жамандык үчүн мен билбеймин деген тиги ошондой эле илгери ар биринин бир 2-3 үйлөрү жакшылыкка, жамандыкка деп өлгөндөр болбосо керек. Эми азыр бизде деле эч кандай жамандыкка деп боз үй тикпейт. 2 боз үй тигет азыр чындыгында. Жамандыкка деп атайын ушул боз үй жамандыктыкы дебейт да, туура. Эч качан начар боз үйгө өлүк киргизбейт. Туура. Начарына көк жагылат да, тамак пышырган. Демек мынакей азыр бир баштан келе Бекбосун агай, сиз моунун 4 чамгарак болушуна автор катары каршысыз. Каршымын, дагы да каршы. Дагы да каршысыз. Жусуп агай, сизчи? Мен каршы эмесмин. 3, 4 мындай деле, андай деле айырмасы жок. Айырмасы жок эмес. Мен анда сизге айырмасын айтып коеюн. Төп келишти деп айтып Сизге 2 болсо деле боло берет экен, түшүндүк аны. Мындай да, могул 3 чамгаракты билбегесеңиздер билип алыңыздар. Иптаровдун раматылык Кайран Сабыр Иптаров өлбөй кал. Өлбөй кал. Ошо киши болгондо азыр силердин оозуңарды ошто каратмак. Ал киши болгондо эмдигиче ушул тууну анализдеп, иликтеп, жиликтеп баарыңарга так даана коюп бермек. Мына бул 3 чамгарак, урматтуу туугандар, Кыргыздын боз үйүнүн түндүгү. 3 чамгарактын 3 башы эсептеп көрсөңөр 12 болот 4-тө. Бул 12 айды түшүндүрөт. 12 айды түшүндүрөт. Бул жерде турган 3 айдан 4 мезгилди түшүндүрөт туугандар. Могу 4-тө 4 мезгилди түшүндүрөт. Дагы бир 3 чамгарактын 3 болгону Кыргыздын уруусун байлаган ушуга. Оң канат, сол канат жана ичкиликти ушул 3-өөнө байлабады беле? Унутуп калдыкпы биз? Же маңкурт болуп баратабызбы? Мына ушул чечмелениши бул чамгарактыкы ушул.
Эми урматтуу туугандар, бул 3төн каршы терши 6, жалпылап айтканда 12, бул 12 ай, 4 мезгил. Анан кыргыз дагы эзелтеден бери так сандарды ыйык деп эсептеп келишкен. 1, 3, 5, 7, 9 сандары булар ыйык сандар деп эсептелип келет, туурабы? Эми урматтуу туугандар, биз ушул чамгарак боюнча сөз кылып атабыз. Экинчи нерсе, мына бул чекесиндеги нур, күндүн нуру ийри болуп калган үчүн биздин мамлекетибиз өнүкпөй атат деп атасыңар, туурабы авторлор? Эми мен муну айтып берейин. Күндөн чачыраган 40 нур бул 40 урууну белгилеп келет. 40 уруу кыргыз деп келет эзелтен бери. Муну биз жинди болуп калбасак, 40 уруу кыргыз экенибизди элдин баары тааныйт жана билет. Жана ошондой эле бул күн караманын жалбырагы эмес, урматтуу туугандар. Бул Умай эненин символун билдирген кыргыз оюму менен берилген. Умай эненин нурлар, бул наристенин колдоочусу болгон Умай эненин баарыбызды эне төрөгөн, эне баккан, эне өстүргөн, урматтуу туугандар. Ошол Умай эненин колдоочусу, бул наристенин колдоочусу Умай эненин эн тамгасы. Ою ошондой деп айтылып келген. Мен бала кезден, мен мектепте жүргөндө да ушинтип окуткан. Баарын ушинтип окуткан. Бүт баарыбыз ушуну билебиз да, Бекболсун агай кандай дейсиз? Туура бул жерде ошо жана көчүрүп алган жерде дагы бар. Эгер мүмкүн болсо. Жакын айтсаңыз, микрофонго жакыныраак. Мүмкүн болсо. Айтыңыз. Түндүк көчмө маданиятын, өз алдынчалыкты, ынтымак биримдикти өнүгүүсүнү, ата салттын, эне адебин өбүлөнү туюнткан символ. Түндүк өз Кыргызстандын визиттик карточкасы, атабадан мурастап алган мөөр тамгасы, ыйык табериги. Күн түндүктүн чачыраган 40 нур 40 убук катары эсептелип, алар бир түндүктүн айланасына баш кошуп, бир түндүктү Кыргызстандагы көп улуттуу калктарда деле эстетет. Философиялык мааниде түндүк төгөрөктүн төрт бурчу деген ой тутумун чагылтып, ааламдын, жер шарынын, адамзаттын, коомдун бүтүндүгүн, мезгили менен мейкиндиктин биримдигин сыпаттап турат. Айлана чексиз мейкиндикти ашташкан чамгыракта дүйнөнүн төрт тарабын, жердеги төрт мезгилин ошондой эле байыркы кыргыздын жыл санагында чечмелесе болот. Ошол. Туура, мына сиз ушуну туура. Муну ушунда сиздер кабыл алгандан бери ушинтип келе атабыз да, туурабы? Ооба. Анан эмне болуп эле бүгүн эле анан эмне болуп кеттик? Бул деген экинчи дагы бир мааниси бар, урматтуу туугандар. Бул коломто. Коломто. Кыргызда коломто өтө маанилүү туугандар. Коломтоң өчпөсүн дейт. Ар бир үйдө коломто бар. Эне бар үйдө коломто бар. Коломтобуз өчпөсүн деп келген туугандар. Жылуулук коломто деген. Коломто деген нур, коломто деген ынтымак, коломто деген биримдик. Ошол коломтону тегеректеп энелер балдарына жомок айтып берген, манас айтып берген, комустун күүсүн чертип берген. Коломтонун тегерегинде түндүктү ачып коюп, боз үйдө терезе болбойт, терезе катары түндүк болгон. Могул нерселерди биз ыйык нерсе туюк болот, урматтуу туугандар, ыйык нерсе туюк болот, тарых үчүн айтып коелу. Ушуну жөн эле койсок жакшы болмок. Эми мен кийинки нерсеге өтөйүн. Суроо. Башында бизге, бүтүндөй парламентке, 90 депутатка ушул туу өзгөрүш керек экен, муну авторлор сунуштап атат дебеди беле? Силер сунуштап атканыңар чынбы? Айтыңызчы, Жусуп агай, микрофонго. Жок, биз сунуштаган эмеспиз. Сиздер сунуштаган эмессиздер. Эгер кечирип коюңуздарчы. Чындыгында эч кандай сунуштаган эмеспиз. Өткөндө мен телевидениеге чакырганда сурашты да, эмне үчүн сунуштадыңар деп. Мен эч кандай түшүнүгүм жок мындайга деди. Мен түшүнбөй жатам эмне болгон. Эмне үчүн мындай эскизди көрсөттүңөр дейт. Мен андында да түшүнүгүм жок болду. Эмне үчүн анан мен уруштум. Эмне үчүн айтып койбойсуңар? Сен больница жасасаң эмне кылайын? Больницага деген кабарчылар деле келип интервью алып атат. Чалып койсоң эмне болот? Же WhatsApp жокпу деп уруша кеттим ошол жерден. Кичине бир кеңешип коюш керек да, кеңешип чогуш дегенден кийин. Дедим, арттан айтып атат, Жайчыбек өзү айткан деп. Мен айткам чындыгында, биз эгерде концепциясы өзгөрбөсө, эч кандай бар орду менен калса, бир аз өзгөртүүгө макулбуз деп айтканбыз. Башында эле айтканбыз.
Демек бул жерде Бекболсун агай, мына Жусуп агай экөөңөр тең авторларсыздар. Сиздер сунуштаган эмес экениңерди айттыңар, бирок башында биз сунуштаганбыз деп айтып алгансыздар. Мынакей Улам Бердибаев, сиз айтып бериңизчи, баягыда ооз мурдубуз кыйшайбай эле ушул авторлор сунуштады деп эдик беле? Урматтуу Мирлан Самый кожо, биринчиден бул жер следственный орган эмес сизге. Жок, мен суроо берип атам. Жок, суроо берсеңиз, тонуңузду өзгөртүп, сый менен, мамиле менен суроо бериңиз. Оорду мурдуңуз кыйшайбай деп, сиз мындай өзүңүз маданияттын өкүлүсүз. Мен сиздерди Маданияттын өкүлү болгондон кийин, концепциядан чыкпай, туу боюнча болгондон кийин сүйлөшкүлө. сый мамиле кылышыңызды мен талап Улам кылам. Бердибаевич. Бул бир. Экинчиси. Улам Бердибаевич, мен сизге айтып коеюн анда, мындай менин үнүмдү, менин сүйлөөмдү, Жок, токтоп туруңуз. Эми сизди уктук. Жок, сизди уктук. Мени да чектей албайсыз. Мени да чектей албайсыз. Мени дагы чектей албайсыз. Жок, дикцияңыз болсо сиз сый мамиле кылыңыз. Жок, сиз сөкпөйт, сиз тонуңузду өзгөртүңүз. Мирлан Самый кожо. Эки авторду отыргузуп алып, эми акыры бул следственный комитет эмес го. Бул жер эми палата. Улам Бердибаевич. Мирлан Самый кожо. Сиз автор катары анча-мынча сын пикирлерди туура кабыл алабыз. Чичалабайлы. Бирок сиз просто оозу мурдуңуз кыйшайбай деп, мындай сөзүңүздү этияттап сүйлөңүз. Сиз эгерде стенограмманы көтөрсөк, сиз айтып атасыз. Сиз анда сөзүңүздү артка алыңыз. Андан кийин ынтымакка чакырам, айтышпасаңыз. Сиздер айтпадыңыздар беле, урматтуу Улам Бердибаевич, мынакей. Жооп бергенге мүмкүнчүлүк бересизби? Суроо бердиңизби? Сиз анда демитпей, тонуңду өзгөрт дебей, тонуңду өзгөрт дегидей сиз мага эч ким эмессиз. Антип айтпаңыз. Сиз дагы мага эч ким эмессиз. Сураныч. Жооп бериңиз. Биз үчүн, кыргыз эли үчүн улук болгон тууну азыр кабыл алып атабыз. Түзөтүүлөрдү. Сиздерден суранам, эмоцияңарды эшикке чыгып, комитетти сыйлап, сөзүңөр болсо жашына бири-бириңерге сый мамиле менен айткыла. Рахмат, Чолпон Алыевна. Урматтуу Мирлан Самый кожо, сиз аябай кенен кесир айтып өттүңүз. Андан кийин мына Сабыр Иптаров деген авторлордун бирин дагы жогоруда өзүңүздүн баяндамаңызда айтып өттүңүз. Биз Сабыр Иптаровдун дагы буга чейин аракеттерин көрдүк. Окуп чыктык да, тарыхты көтөрүп. Ал киши дагы мына эгерде мен сизге кааласаңыз сизге дагы берем. Бул өсүмдүк күндү карап өсөт, бул батканда башын жерге салып таң атышын күтөт. Мындай түшүнүк менен мени кайдыгер калтырбай, автор катары бул суроо кайра каралып атканына карата мен бул тууну кайра каралып чыгышына даярмын деп Раматтылык Иптаров дагы өзүнүн сөзүндө айтып өткөн экен. Мен буну сизге маалымат катары. Сиз Иптаров боюнча айтып атпайсызбы, эгерде Раматтылык Иптаров болгондо депчи, эми ал киши дагы ошондой бир ой болгон экен. Бул бир. Экинчиси, биз авторлорду менен чакырып, сүйлөшүп, ал жерде чындыгында ушундай маселе бар экенин, жаралганын, буга чейин дагы талкууланып атканын, эгерде ушул мүмкүнчүлүк болсо, ушул көзүбүз бар да, ушул тууну биз дагы, ал жерде авторлукту эч ким талашкан жок. Мирлан Самый кожо. Авторлор ким кабыл алынган болсо, ошол авторлор калат. Бул жерде тууну өзгөртүү деген сөздү колдонбошубуз керек. Бул тууга жакшыртуу, өзгөртүү киргизүү гана, толуктоо. Ошентип чечмелесек болот. Андан кийин бул жерде талкууласак, Мирлан Самый кожо, түгөнбөйт. Сиз өзүңүздүн аргументтериңизди айтасыз, мен өзүмдүн аргументтеримди айтам. Ошон үчүн Чолпон Алыевна, менин сунушум аталган маселени азыр отурсак, таң аткы чакта отурсак дагы талашып тартыша беребиз. Рахмат, мен анда бир мындай алайын. Туура айтып атасыз. Ооба, таң атканча муну түбөлүк дагы талкуулай беребиз. Мен акыркы жыйынтыктоочу сөздөрүмдү айтып коеюн анда. Уруксат бериңиздер. Мынакей биринчиден азыр биздин берген сунушубуз убактысы өтүп кетти, 10 күн дебедиңиздерби, туурабы? Биринчи окуу эсиңиздерде болсо качан кабыл алынган? Числосу канчанчы ай? Кайсы күн? 29 ноябрь. Бүгүн канчасы? Бүгүн 19 декабрь. Канча күн болот? 20 күн болуп атат да, Урматтуу туугандар, биз экинчи окууга эми келип атканда сунуштарыбызды четке кагып койдуңар, бул бир. Экинчи нерсе,
мен таң калып атам да, мына азыр ушул жерде бакандай болгон туунун авторлору отурат, экөө. Үчүнчүсү да келбей калыптыр, менимче ада каршы болуш керек да. Экөөнүн бирөө мына бул жерде отурган, экөөнүн бирөө карамандай каршы болуп атат. Бекбосун Жайчыбеков. Туунун автору каршы болуп атат да. Бирөө эле макул, жарым макул болуп атат, окшойсуз сиз дагы, туурабы? Жок, бирөө эмес, Айдарбек да экөөбүз макул болуп атпайбыз. Каякта Айдарбек? Жок да, көрбөй атабыз. Билбейм, бүгүн эмне болуп келе албай калды. Ошону айтып атам, ошо ал да келгиси келбей атат, ал да элди угуп атат деп ойлойм да. Ошон үчүн биз зордоп аткан жокпузбу деген дагы ой келип атат, урматтуу туугандар. Ошон үчүн бул туубузга өзгөртүү эмес, өзгөртүү деп айтканга болбойт деп атпайсызбы, Улан Бердибаевич? Туурабы? Түздөө деп атабыз, туурабы? Түздөө, түздөө. Анда могу нерсени элестетип көрөлүчү. Биз түздөө үчүн түздөө болот экен да, чамгаракты 4 кылсак, тигини түз кылсак, бул түздөө гана болот экен да. Эми биздин адамзатынын кашы экөө эле. Эки кашыбыз бар да. Ушул жерге дагы бир үстүнө эки кашты койсок, өзгөрүп калган болобузбу же түздөлүп калган болобузбу? Эми Мирлан Самуйкожо, бул символика менен адамдын бетин Жок, эми өзгөрүүбү же салыштыруу болбойт. Кантип эле кашын үстүнө кашын тартсын. Кашын үстүнө балким тартышы мүмкүн. Жакшыртуу. Жок, эки кашка дагы эки каш кошуп койсо өзгөрүү болобу же оңдоо болобу? Жок, негизи ушундай болуп калат да. Мен эми айтайын дегеним, урматтуу туугандар, өзүңүздөр билесиздер, баары өзүңүздөрдүн колуңуздарда турат. Менин айтып коеюн дегеним, мынакей кечегини Казакстан коңшу республикадагы бир мезгилде Астана деген шаарын атын өзгөртүп Нур-Султан деген шаар кылган. Туурабы? Бүгүн кайра ошол тагдырдын тамашасын караңыздар, айланып келип, Нур-Султан шаарынын аты аталып, алынып, кайра Астана шаары болуп атат. Мен урматтуу президентибиздин саясатына каршы эмесмин, колдойм. Бирок тууга каршымын. Тууга каршымын. Президенттин саясатын колдоп келатабыз, жана да колдой беребиз. Бирок могу тууга болгон менин жеке пикирим, каршы пикирим бар. Мен айтайын дегеним, ушул бийликтин өмүрү узун болсун. Мамлекетте стабилдүүлүк болсун. Байрагыбыз түшпөсүн. Келечегибиз кең болсун. Эгемендүү элибиздин эртеңине кечкирбесин. Бирок 20 жыл болобу, 30 жыл болобу бийлик алмашкандан кийин кайра ушул желек урматтуу авторлор кайтып келерине бөркүңөрдөй ишенип койгула. Бөркүңөрдөй ишенип койгула. Айтты айтпады дейсиңер. Рахмат. Рахмат. Мирлан Самуйкожо, кийинки сөз Балбак мырзада. Бекбосун саламатсыздар, урматтуу райым депутаттар. Бекбосунов айтсаңыз, гербтеги күн менен желектеги күн эмне экөө эки башка? Же сүрөттө ушундай болуш керекпи, же символикаларды ушундай болуш. Мына гербтеги күндү карасаңыз башкача чыкканы. А желекте күн башкача болуп калган. Ошого эле жооп берип койсоңуз, же ушундай болуш керекпи? Эми бул жерде эки мезгилде эки башка авторлор иштешкен, бири-биринен кеңешкен эмес. Биз аларга катышкан да жокпуз. Ошондо кандай кылабыз? Гербтеги күндү да сиздин эч нерсе эмес, мисалы үчүн деген эч нерсе эмес болсо, анда президент предлагать этип өткөн желекте эч нерсе эмес. Казактардын туусу менен гербтерин салыштырып көргүл. Жок, мен сизден как сүрөтчү катары суранып атам, сурап атам. Мен мисалы үчүн мен эмне деп айта алам? Мен муну дагы өзгөрүш керек, тетигиндей нур кылыш керек деп айтышым керекпи? Жок. Туурасын айтыш керек. Суроо сурап атам. Сиз акыркы күндөрү саясатташып атасыз. Мен суроого жооп берип атам. Мен буга суроого жооп бере албайм деп жатам. Себеби деген булардын өздөрүнүн негизи концепциясы бар. Биздики өзүбүзчө болгон. Рахмат. Бизди бириктирип эч ким иштеткен жок. Ошон үчүн мен бере албайм, айта албайм. Рахмат. Урматтуу депутаттар. Суроо жооптор бүттү окшойт. Арсланбек Касымакуновичте сөз бар экен. Кыскараак сураңыз. Бир толуктуу бар да, жана бүтпөй калдым эле. Биринчиден, туу өзгөрүп атат. Буну айтсаар деле, түздөттүк деле, мындай деле бир чизмесин өзгөрттүк делеселер өзгөртүү. Бул биринчи факт. Ошон үчүн жана мен берген сунуштарды дагы добушка койгула. Экинчи маселе. Авторлук бул түбөлүккө берилген нерсе эмес. Бүгүн булар автор, мына бүгүн эгерде өзгөртсө, силер уже автор болбой каласыздар.
автор болып, мына қанша депутат сунушу өзүнүн добушун берсе, ошончо депутаттар автор болуп калат. Уже силер болбойсуңар автор. Аны билип коюңар. Себеби депутаттар кабыл алышпайбы. Алар автор болот. Канча 90 депутат береби, ошолор автор болот. Силер ошону билип коюңар. Анан кийинки маселе. Элдин түпкү желеги Манас мезгилинде бул көк болчу. Ошон үчүн жазылып турат көк асаба кызыл туу депчи. Ошон үчүн биз кийин анан эгерде мына мен көк деп берип атам, силер азыр ушуну дагы маселени койгула. Анан өтпөсө мен кийин дагы киргизсем, анан кийин дагы анан кабыл алгыла деп атам да, ушу түз менен. Негизи туу өзгөрсө өзгөрө берсин, бирок биз буга эме кылабыз да. Негизи мындай эме жок да, мораторий жок да. Эртең балким мына менин иним значит киргизет Коргонбай уулу мындай болсун деп. Дагы карайбыз дагы. Самый Кожо эртең бирсүнү киргизет, аны карайбыз балким. Тигил Замирбек киргизет, аны деле карайбыз. Ошон үчүн биз буга эме чек койбой элек. Ошо менен кете берсин, өзгөрө берсин, турмуш да ордуна турбайт экен. Ошон үчүн туу дагы өзгөрөт. Негизи герб дагы өзгөрүш керек. Герб бул биздин бүгүн герб, бул жөнөкөй эле сүрөт. Жана мектепте тарткан же осы художественный училищеде тарткан сүрөт. Бул биздин жүрөгүбүздү тийбейт эт, эчтекеси жок кыргыздын нукура нерсеси. Ошон үчүн гербти дагы карайлык. Рахмат. Урматтуу депутаттар, азыр катары менен сөз берейин бардыңарга. Анан эртең комитетте сүйлөй албай калдык, сөз берген жок деп айтпагыла. Ошон үчүн азыр сөз Мейкимбек Акимовичте. Рахмат Чолпон Алыевна. Урматтуу автор, айтсаңыз, ушул биздин туубуздун түп нускасы кабыл алганда нурлары түз беле же азыркыдай беле? Биринчи түз болчу. Микрофонду жакыраак кылып айтсаңыз ушу сөздү. Иә. Микрофонду жакыраак кылып айтсаңыз. Жок, нурлары түз болчу биринчи эмесинде. Анан кийин ийрейип кеткен. Биринчи биз сиздер автор катары сунуштаганда нурлары түз беле? Мен да айтайын. Түз болчу. Ооба жок деп койсоңуз. Уксаңыз, дегенде баштаганда биз түз жасап көрдүк. Түз. Ал деген бул эч кандай комиссияга да көрсөтпөй, өзүбүздө жалгыз гана деги каза такмада көрдү. Өзүбүзгө да жаккан жок. Анан кийин биз микрофонду бир аз жакыраак кылып аласыз. Варианттарын жасай баштадык да. Биз группта жасадык. Түрлүү 5-6 вариант жасадык, бирок эчтекеси жаккан жок. Өзүбүзгө да жаккан жок. Комиссияга да жаккан жок. Бирок жогорку кеңешке алып чыккан жокпуз аны. Анан акырында ушул мисалы жанагы мына Иптаров айткандай Умайененин оюсун ошондо анын куйругу ушундай ийилип турат. Ошол да алсак деген. Ар кандай эми отуруп алып отурасың. Түшүндүм, экиңер эки бөлөк айттыңар да, сиз бирок түп нускасы түз болгон, туурабы? Кечирип койгула. Чындыгында тиги адегенде башталганда Жусуп ачык эле айтчы, сен деген адегенде катышкан жоксуң эң башында. Ошон үчүн аны айтууга акың жок. Мисалы да. Анан мен сен автор деп автор эмесин деп айтып аткан жерим жок. Сенин эмгегиң толтура. Бирок ошол жерде сен жок болдуң. Адеген ошол адеген кемелер башталып атканда, адегендеги талкуулар болгондо катышкан жок. Ал факт. Муну эмеден көрсөңүздөр деп болот. Анан кийин ошо иштеп отуруп айтсаңыз түз беле же ири беле? Болду, ошол эле айтып коюңуз. Кабыл алганда ири, адегенди көрсөткөндө комиссиядан кийин жогорку кеңешке депутаттар көрсөткөндө биздики ири болду. Ири болгон, Ооба. Болду, ушул эле жолуңуз. Алгачкысы ири болду. Анан бул ушул 40 нур, 40 ургузда туурабы? Ооба. Эмне үчүн азыркы сунушталып атканда 40 нур күндөн бөлөк болуш керек, күндөн мындай бир узарып чыкпаш керек деген суроо да. Мына Жамиля Кубанычбековна дагы ушул суроону айтты да. Мен да ушул ойдомун да. Эми авторлор жооп берип койсоңуздар. Бул жерде мисалы мен буга каршы болуп атам, айтпадым жана эле. Казактардыкы ушундай, ошону эле кичине өзгөртүлүп калгандай сыяктуу сезилип атат да мага. Анан дагы бир бөлүнүп турат. Анан кийин суроода урматтуу авторлор, рахмат. Мына чамгаракты эми көрүп жүрөбүз да, эми төртөөнү кылабыз деп атабыз, жакшы ниет кылып да, Кудай буйруса. Анан ошо чамгаракты боосу болот да. Чоң боз үйлөргө кирсеңер боосу болот, бекем болсун дегенде.
мен сунуш берем, эми азыр айтып атабыз 10 күн өтүп кетти уже депчи. Бирок эгер дагы өзгөртүүгө мүмкүнчүлүк болсо, урматтуу авторлор, ушу чамгаракка дагы мындай бир боону байлап коюңуздар, бекем болсун деген. Рахмат. Эми тиги символика деген өзү кетип болду. Урматтуу депутаттар, рахмат. Кийинки сөз Нурланбек Асанбековичте. Дагы бир жолу саламатсыздар, урматтуу чакырылгандар, урматтуу депутаттар. Эми кененги талкуу кылдык. Сунуштары четке калган биздин депутаттарды да уктук. Мен сунуш киргиземби, добуш көтпөлүкпү. Урматтуу депутаттар, суроо жооптор бүттү окшойт. Мирлан, биз сизге аябай эле жакшы, кыска, макул, кыска. Комитет го. Мен эки нерсени айтып коеюн деп атам. Биринчиси, мына азыр эки автор отурат. Арай көз чарай көрүп алдык. Бекбосын Жайчыбеков агайыбыз айтты. Биринчи туунун кабыл алынып атканда авторлордун бири Жусуп Матаев сен жок болчусуң деп жаныңызда отуруп айтып атат. Башында жок болчусуң, эми сен антип айтканга акыңда жок дегенде эле айтты. Аны баса белгилеп коелу. Анан түз болчу деп атканды ушу Жусуп агайыбыз айтып атат. Аны мынакей Жайчыбеков агайыбыздын айтканында уктук. Бул бир. Экинчи нерсе, бул эми туунун авторлору турат, жазылып келген, балдар да окуп келатат деп айттык. Бирок бул бүтүн кыргыздын туусу, дыйкандын да туусу, тетияктагы койчунун дагы туусу, баарынын туусу, кыргызстандыктын туусу. Ошон үчүн Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 2-беренесинде көрсөтүлгөндөй, бул маселе мамлекеттик маанидеги маселе болгондугуна байланыштуу референдум аркылуу чечилиши керек деген сунушун мен ушу комитетке сунуш берем. Референдум аркылуу чечилиш керек. Баардык эл добуш бериш керек. Ошол добуштун негизинде, референдумдун негизинде чечилиш керек. Кече 350 депутат, легендарлуу парламенттин депутаттары 350 болчу. Ошолор кабыл алган, интеллигенция 350 депутат кабыл алган тууну бүгүн 90 депутат өзгөртүп койгонго акыбыз жок. Ошон үчүн бул мен ойлойм, дагы бир жолу жалпы баарыңыздарга айтып кетким келет. Бул референдум аркылуу эл чечиш керек. Рахмат. Рахмат. Айтып кое турган нерсе бар да. Жана качкан месинде атпайбы, бул жерде 2 долбоор иштелген. 2 долбоордо жана 4 долбоор кабыл алынган, 4-өн 3-ө көк болгон, бирөө 3 түстөгү свет болгон. Ал 3 долбоордогу көк түстөгү свет башка түскө өткөнгө эч кандай укугу жок болгон. Ошол үчүн ушуну кабыл алышканда комиссия анан токтоп калган. Токтоп калганда мисалы менде 3 свет бар. Ак, жашыл, ана кызыл. Түндүгүбүз баарыбызда эле түндүк бар. Анан Шерикулов айтып калды, түндүктү калтырасыңар, калганча иштейсиң. Анан айлагында токтоп калгандан мен айткан Шерикулов айтты, мында болбой калды. Бул көк желек бир дагы свет алган укугу жок. Бул токтоп калды. Андан ордо чогулуп алып иштегеле да, ошондо бешөөбүздү чогултуп анан кайра чогуу иштегенбиз. Ошондой болгон башында. Анан кайда жок деп атат бул. Ага деле чогуу эле ар бир долбоорду апарып атканбыз, баарыбызга эле. Түшүндүктүү. Жусуп ага рахмат сизге чоң. Кийинки сөз Жусупбек Коргонбаевичте. Ошондо саламатсыздар урматтуу коллегалар, чакырылгандар, кандай Жусуп Матаевич ошондо башында эле турмес кылып койгон экенсиңер да, башка эле светти кылсаңар болмок экен. Ошо көк асабабы, же жашылбы, же бул кызыл деген свет, өзүңүздөр билесиздер. Светофорго токтосоң деле кызыл. Бензинин түгөнсө деле кызыл жанат. СССР 70 жыл башкарды, кызыл өңдүү флагы бар эле, аягы талкаланып жок болду. Мен эми негизи бул өзүм жеке оюм. Негизи ушу башынан баштаганда ушу Кыргызда илгери Манас бооздун жанагы желеги көк асаба деп жанагы ак илбирстин сүрөтүн коюп, ошол желек желбирегенде жана ак илбирс баскандай болуп, бир серьезныйраак, жакшыраак флаг кабыл алган эмес экенсиңер да. Биз да кыйнабайчы, ачыгын айтканда. Эми болор иш болду, мен сөзүм бөлбөй туруңуз. Азыр жакшынакай кичинекей бир изменениялар менен эч нерсе болуп кетпейт. Бирок келечекте мен да бир сөзүм элестетесиздер го, бир качандыр бир муун келиши мүмкүн, бир тарыхтарды карап туруп, бул флагдын өңү да өзгөрүлүшү мүмкүн. Ачыгын айтайын. Рахмат. Кызыл свет ушу айттым, жана бензиниң да кызыл жанат. Светофорго барсаң да кызыл жанат. Кызыл свет кандын свети. Мына айтканда кызыл өң өтө деле жага бербейт. Жанагы Мусаев дагы Манас свет келип, ошол киши да түрүнө чыгып айтканда, Сагынбай Орозбактын да эмеси бар.
мына Ногойдон калган кызыл туу, Жакыпта калган мынабу асабанын аштарды кызыл жебек билип таштады деп Көкөтөйдүн ашында ошо Манас жебегин ылдыра келет, Көкөтөйдүн көкчөлүгүн бийгилет. Ошону окуп көрсөңүз чыгат. Манас бабабыз согуш кезинде кызыл тууну колдонгон. Тынчтык кезинде көк асабаны көтөргөн. Манас эгер окусаңыздар. Согуш кезинде канга кан деп кызыл желек менен барып жүргөн. Туура. Тиги көк асаба тынчтык кезде көк асаба колдонулган жанагы. Рахмат. Артынан бир 5 минут сөз берип коесуздар, артынан. Азыр сурабайбыз. Бекбосын агай, анда сөз сизде. Бияка чыгып сүйлөйсүзбү же ушак эле? Сүйлөңүз. Бул жерден кызыл түс бийликти, кубаттуулукту, жеңишти, салтанатты сыпаттаган түс деп турат. Бул жерден деген кыз коммунисттик партиянын туусу кетти, СССРдики кетти деген бул бекер сөз. Кытайдыкы деле өлбөй жатпай турат. Мындай кызыл түстөгү көп эле өлкөлөр бар. Өнүгүп өсүп аткандар бар. Анан кийин ошо түс жөнүндө талашканыбыз болот. Чындыгында биздики көгүлтүр түс болчу, асмандыкындай. Анан кийин ошол жерден дагы чыккандар болду. Жок, бул деген болбойт. Биздин түштүктө бул деген аза күтүү түсү деп. Кийин биз аза күтүү түсү деген көк экен. Көк, синий. У нас голубой болду. Анан кийин ошол жерден ызычы болуп калгандай бизди чакырып алып айтышты, эми иштеп кайрадан иштеп көргүлө. Кайрадан вариант жасап. Биз 5 вариант жасап келдик. Көрсөттүк. Голубой, зеленый, белый, золотистый, красный деп туруп. Анан ошондо өздөрү жемурун даярдалганбы? Мусаев келди да, Манастан окуп берди. Бу жерде деле Манаста айчык алтын кызыл туу деп турат. Манастын тиккен. Бул хандыктын жок, хандар стандарт десе болбойт. Бу жерден туулар экен. Анда стандарты бар дейсизби? Просто ошол кызыл туу менен өтүп турчу экен да, мына хандыгы. Колдонгондор акты да, көктү да, кызылды да колдончу экен. Согушка барганда кызылды колдончу экен. Бирок бул бийликтин белгиси так ошо кызыл туусу болгон экен. Ошон үчүн бул кызыл туу деп биз каршы чыкканга биз эмете албайт болсо 360 киши кол көтөрүп атса, биз турдук. Тандадыңар, эл тандады. Жана сиз айтасыз, илбиристи жасап койсок деп. Бизге ошондо көп адамдар айтышты. Туун жасагандан кийин, кыргыз болгондон кийин кыргыздын белгисин койгула деди. Ысык көлдү койгула деп бирөө айтты. Ала тоону койгула деп бирөө айтты. Кыргыздын оюсу болсун деп айтышты. Биз каршы чыккан жокпуз. Биз билебиз, биз да окудук, геральдиканы үйрөндүк, символиканы айлап үйрөндүк. Бизге көп кишилер жардам берди. Түгүл тиги байыркы түрк көктүктөрдүн туусун алып келип беришти бизге. Каршыкытын эмеси бар. Анан кийин ошондо биз аларга түшүндүрүп айтып мүмкүн эмес болчу ошончо кишиге. Биз баарын жасадык да алып келип көрсөттүк. Мынакей. Өздөрү анан каршы болуп, өздөрү каршы чыкты. Алышкан жок. Биз өзүбүз тандап алганыбызды алып аягына чейин чыгардык, жасадык. Мырзабек Шаршевич, мүмкүн болгончо аракет кылдык. Түшүнүктүү. Сиз өзүңүз кесибиңиз боюнча кимсиз? Менби? Сүрөтчү. Жанагы эгерде тарыхка кызыгып көрсөңүз, 9-10 кылымда улуу кыргыз каганаты болгон. Эбегеси чоң, аябай чоң держава болгон. Ошол кезде улуу кыргыз каганатынын желеги кандай болгон экен? Ошолорго тарыхка кайрылып кызыгып көрдүңүздөрбү? Эми азыр мен өзүм ошо биздин тууну кабыл алып атканда сиздер тарыхты да карадыңыздар да. Сүрөтчүлөр союзу менен журналисттер союзундагы мен мүчөсүмүн да. Мен көп окуйм, көп жазам, көчүрөм, котором дегендей. Ата изилдеп көргөн жокмун, бирок деген окуп жүрөм. Бирок кандай туусу бар экен, эч жерде бир да жерде мындай маалымат окуган жокмун, көргөн жокмун. То есть караган эмессиздер. Жок, карабайм. Кыргыз элинин басып өткөн тарыхына карап, ушул мамлекеттин символикасы кабыл алынып атканда бир сыра тарыхка кайрылып, кичине изилдөө иштери жүрүш керек болчу дейм да. Эми мүмкүн болушунча биз кайрылабыз да. Тапсак, табылбаса, биз жок нерсени табууга мүмкүн эмес мисалы. Рахмат, Бекбосын аке.
Бүттүбү сөзүңүз? Рахмат. Кийинки сөз Улан Бердибаевичтен. Рахмат, Чолпон Алыевна, урматтуу депутаттар, урматтуу коллегалар. Эми аталган маселе боюнча чындыгында жогоруда мен айткандай тарыхчыларды, илимпоздорду, санжырачыларды алып келсек, аталган маселе боюнча бир күн кечке талкууласак дагы ар кимдин өзүнүн аргументтери бар. Албетте ал талашсыз. Андан кийин бул туу боюнча эми чындыгында мына жалпы элде дагы ошол эле учурда мен өзүмдүн биринчи окууда дагы айткам, каршы пикирлер да бар, колдоп аткандар да бар. Керек болсо тууну башынан өзгөртүш керек деген, түп тамырын өзгөртүш керек деген дагы сунуштар келип атат. Бирок биз бүгүнкү күнү ошол болуп аткан азыркы туунун жакшыртуу, толуктоо маселесин гана карап атабыз. Ошону бир туура кабыл алсаңыздар. Экинчиси, авторлордон авторлукту эч ким талашып аткан жок. Буну баса белгилеп коеюн. 90 депутат автор болбойт. Анда буга чейин биринчи тууну кабыл алып аткандан да 350 депутат кабыл алды эле, ал 350 депутат автор болуп калбайбы эле? Бул жерде ушул авторлор кандай болсо, ошол авторлор калат. Эч ким авторлукту биздин сыйлуу агаларыбыздан талашып аткан жок. Үчүнчүсү, урматтуу Чолпон Алыевна, аталган маселени добушка коердон мурун мен сизден суранып кетер элем. 6 фракциянын чечими бар. Аталган мыйзам долбоорун 2 жана 3 окууда добушка коюп беришиңизди суранам. Рахмат. Рахмат. Урматтуу депутаттар, суроо жооптор бүттү окшойт. Корутундуга өтсөк болобу? Нурбек Өмүрбекович. Чолпон Алыевна, урматтуу депутаттар, азыр эле биздин Мирлан мырза айтып кетпедиби, референдумга чыгыш керек депчи. Бул мен жеке өзүмдүн оюм. Бул жерде деген биз муну башка түстөгү, может, көккө же жашылга алмаштырган жокпуз. Биз бир 10-15% эле киргизип атабыз буякачы. Өзгөртүү. Ошон үчүн бул муну мыйзам менен деле кабыл алып чечсек болот. Андан кийин эгер өзгөртө турган болсок, ошондо референдумга алып чыксак болот да, ошону элге алып чыгып, ошону талкууласак болот да. Же кызылы керекпи бизге, же жашылы керекпи, же көгү керекпи дегендейчи. Ошону эл чечиш керек да, ошондо бизге кандай керек деп. Же муну мен ойлойм, бизден кийинки деле муундар бар. Ошолор деле кийин ошол эмеге барабы деп ойлойм да. Аны өздөрү чечет. Эгер ага чейин дагы может авторлор пайда болуп калар, может алар да сунуш кылсын. Рахмат, мен кыскача ошол. Рахмат, Нурбек Өмүрбекович. Урматтуу депутаттар, комитеттин корутундусуна көңүлүңүздөрдү бурам. Биз комитет корутундусунун долбоорун 2 окууга даярдаганбыз. Бирок комитетке мыйзам долбоорун бир эле мезгилде 2 жана 3 окууда кабыл алуу жөнүндө 5 фракциянын чечими келип түштү. Ата журт Кыргызстан парламенттик фракциясы, Мекенчил депутаттык тобу, Элдик депутаттык тобу, Альянс парламенттик фракциясы, Ишеним парламенттик фракциясы. Регламент талаптары боюнча ал маселени талкууга коюп, сунушуңуздарды берүүнү суранам. Урматтуу депутаттар, каршы эмессиңерби? Ушул мыйзам долбоорун 2 жана 3 окууга деп. Кабыл алуу боюнча. 6 фракцияда чечим бар, Чолпон Алыевна. Мага келип түшкөн фракцияларды окуп атам. Урматтуу депутаттар, балким бул маселе каралгы чакты. Чолпон Алыевна, 5 фракциянын чечими жетет, 5-өн. 3-төн 2. Каршы эмессиңерби ошондо? Бирөөңөр эме берип сунуш берип койсуңарбы? 2 жана 3 окууда кабыл алуу боюнча. Каршы эмеспиз. Каршы эмеспиз, Чолпон Алыевна. 2-3 окуудан. Нурбек Өмүрбекович сунушу. Урматтуу депутаттар, анда эмесе Кыргыз Республикасынын мамлекеттик символдору жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору. Комитеттин чечими жактыруу жана аны 2 жана 3 окууга кабыл алууга Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешине сунуштайбыз деген депутаттар добуш берип коюңуздар. Макул? Каршы? Жок. Рахмат. Бул маселе боюнча келгендер бара берсеңиздер болот. Күн тартибиндеки урматтуу депутаттар, күн тартибиндеки кийинки өз-өзүнчө коюп коесузбу, 2-3 окууну. Урматтуу депутаттар, 2 окууга кабыл алынсын, жогорку кеңешке сунушталсын деген депутаттар добуш берип коюңуздар. Макул. 3 окууда? Макул. Каршы? Жок. Күн тартибиндеки кийинки маселеге өтөбүз.